баарыңыздарды ушундай жаңыраган спорт комплексинин курулушу менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушундай кеңир толук мекендештериме белек кылып берген ушундай имаратты белек кылып берген Газпром ишканасына терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу мекендештерим, бул эми Россия мамлекетинин колдоосу менен болуп атат, билесиздер, колдоосу менен болуп атат. Россия биздин союздашыбыз, стратегиялык өнөктөшүбүз. Россия биздин жакын жана ишенимдүү дос өлкөлөрдүн бири. Россия менен биз тагдырыбыз бир, тарыхыбыз бир мамлекеттербиз. Россия биздин мамлекеттин эң ири инвестордун эң алдыңкы сабында турат. Россиянын Газпром концерни, Кыргызстандагы Газпром компаниясы мына бизде Кыргызстанды күйүүчү майлоочу майлар менен жараткыч газ менен мына камсыз кылып келатат. Бул компания бизде эң ири компаниялардын бири болуп эсептелет. Бул компания биздин экономикабызга келгенден бери инвестициянын деңгээли мына 30 миллиард сомдон ашты. Уш иштегенден бери 42 миллиард сомдон ашык мына салык төлөдү. 10 миң биздин Кыргызстандын жарандары ошол жерде жумуш орунда мына иштеп жатышат. Анан мындан сырткары дагы Газпром баардык аймактан айтып кетти, ушундай спорт комплексти салып, мына азыр Бишкекте дагы 960 орунду заманбап эң алдыңкы мына балдарга, мугалимдерге баардык шарты бар мына мектепти салып атышат. Буюрса кийинки жылдын 1 сентябрына 2009 жылга мына ошону тапшырып беребиз деп турушат. Андан сырткары Газпром ишканасы бир эле бул нефть газ менен жана мындай куруш эмес, жылына бул Улуу Ата Мекенин согуштун катчыларына, Ленинградда блокада калгандарга, биздин больницаларга, ден соолугу шектелген биздин адамдарга, жанакыл балдар үйүнө, жетим балдар үйүнө дагы ар дайым булар жардамдарды берип келатышат. Анан буюрса, мен жана айтып кеттим, 9 ушундай комплекс курушту Кыргызстан боюнча. Бунун санын азыр 16га жеткизебиз деп ода берип атышат. Азыр кирип келатып эле сурадым, мен болот десем болот дедим. Болот Абдыдаев мындай дагы буюрса 8 чыгат. Анан мен мындай компания менен ар дайым колдоп мына иш алып кетебиз. Биздин экономикага дагы Газпром компаниясынын салымы, биздин экономиканын өнүгүшүнө дагы Газпром компаниясынын салымы абдан чоң, абдан жогору. Айрыкча билесиздер, мына Газпром концерни менен Россиянын ошо биздеки Газпром Кыргызстан компаниясы менен мурун келишим түзүлгөн генералдык план бар. Ушу Кыргызстанды газ менен камсыз кылуу боюнча, газификация кылуу боюнча 30 жылга чейин. Мына бул иштер дагы мына азыр аткарылып жатат. Азыр мына бүгүнкү күнгө буюрса 16 мына жылма чыктап коет конуштарда. Бишкек, Чүй, Ош областында 400 километрлик мына газ бөлүштүрүү сеттерди мына курушту. 400 километрлик. 20 миң үй бүлө, 20 миң үй бүлө ошол газификация болгонго мына азыр шарт түзүлдү. Андан сырткары мына 22% Кыргызстан боюнча газ менен камсыз болгонбуз. 2030 жылга чейин, 30 жылга чейин ушуну 60%га чыгарабыз деп 400 айылды газ менен камсыз кылабыз деп мына Газпром мына иштеп атат. Мен терең ишенем. Буюрса ушу Кыргызстандагы Газпром иштеп аткан Газпром мына биздин экономикада жакшы салым кошуп атат. Bundan ары дагы биздин кызматташтыгыбыз абдан жакын болот деп, bundan дагы тереңдейт деп мен абдан ишенем. Буну буюрса ишке ашырабыз. Бул спорт комплекс жаңы мындай заманбап технология менен салынды. Ичинин баары сапаттуу мындай шаймандар менен жабылды.
биздин негизги максат мындай спорт комплекс салганыбыз. Жергиликтүү ушул жаштар үчүн да өздөрү ушул жерге келип машыгышып, балким Жомбашевич айткандай эл аралык дүйнөлүк чемпиондор может чыгышы мүмкүн ушул жерден. Биз ошого абдан тилектешпиз. Чыксын ушул нарын шаарынан да чыксын чемпиондор. Быйыл ушул 3 жылда 9 объект салдык. Быйыл 2-ни салдык Нарын шаарында и Жалал Абад шаарында. Аны да жакында ачайын деп атабыз, ал да бүттү. Андан тышкары мен Сооронбашевичке айттым, бул ушундай объекттерди Кыргызстан боюнча 16га жеткизебиз. Символикалык ключ бар, мен ушуну Газпром компаниясынын атынан белек катары Нарын областынын губернаторуна тапшырып коеюн. Ушу биздин шаарда бүгүн аябай спортсмендер үчүн чоң майрам болуп атат. Бүгүн ушундай бир комплекс салынды, аябай жакшы. Газпромго абдан ыраазыбыз. Биякта аябай чоң, жылуу, баардык шарттар менен. Биздин мурдакы зал кичинекей, тар, суук. Ар кандай болчу. Биякта душ-буш баардыгы бар экен. Аябай ыраазыбыз. Мындан спортко баарын чакырам. Барыңыздар спорт менен машыгыңыздар.